Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Чоң Алай жергесиндеги Чоң Алай айыл өкмөтүнө караштуу Жарбашы айылына келип отурабыз. Сиздерге ушул Жарбашы айылынын бир күндүк жашоосун жагылдырып беребиз. Бул жакта мына ушинтип шамал аябай катуу болот экен. Бирок шамал бизге тоскоолдук кылбайт. Биз сиздерге айылдын бир күндүк жашоосун көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Айылда жашоо кандай болот атанан? Тоолуу аймакта. Айылда жашоо Кудайга шүкүр жакшы. Эң жакшы десек болот. Бул Жарбашы эмне үчүн Жарбашы деп аталып калган? Бул өзү мына жардын башыга жакын жердин шартыга байланыштуу Жарбаш деп койгон го дейм. Ошондуга байланыштуу Жарбашы деп аталып калган. Анан бул жерде ilgeri az эле адамдар жашаганда, маселен, бир экеле уруу жашаган. Алардын уруусу Кыдырша деген уруу жашаган. Эзелги уруу бул жерде Тейит жашаган экен. Аны эч ким билбейт, мен муну Бишкекте жүрүп билип калдым. Аята эсимден деле чыгып жатат. Азыр айтып беремин. Ошол айылдын эсиме түшкөндө айтайын, ошондо конокко барат да булар. 95-94-жылы. Биз Бишкекте болгонбуз. Ал мезгилде бир аз эме болуп, замана кичине Союздан ажырагандан кийин жашоо башкача болуп, кайта оңолбодукпу. Азыр эми Кудайга шүкүр оңолдук. Асылбаш деген айыл деп чүйдө. Анан ошондо сүйлөшүп отуруп, каяктан келдиңер десе, биз Чоң Алайдан келгенбиз. Кайсы айылдан келдиңиздер дегенде, Жарбашы деген айылдан келдик дептир. Анан ошондо мындайраак турат. Чоо алып келип атат. Жарбашы деген айылдан биз дагы илгери чоң атам айтчу эле. Биз Жарбашы деген айылдан көчүп келгенбиз деп. Анан Кызынатанан уруну сураса Тейит экен. Демек, бул жерде Кыдырша уруусуна чейин эң биринчи мында Тейит жашаган. Азыр Тейит уруусу бар бул жерде? Жок, бул жерде жок. Болсо да бир-эки деле Тейит бар. Мен мечитте де көп жерде аксакалдарга суроо бердим ошол боюнча киргиде. Бу жерде биринчи ким жашаган десем билбейттер да. Анан Кыдырша келген, анан палан келген, түкүн келген дейт. Жок. Бул жерде биринчи Тейит жашаган. Анан мына бизде мечит көрдүңбү бай жолдун боюнда? Ошол жер чоң аябай баягы мүрзө болгон. Биздин кыргыз тил менен айтканда мүрзө да баягы жайкана мына окшогон. Анан сурадым, мына жайкана качан пайда болгонун ким билет десем, эч ким билбейт. Өзүбүздүн аксакалдар. 90-га кирип калган аксакалдар. Анан мен айттым, эмесе силер билбесеңер, менин далилим бар. Ушундай Тейит жашаган десем, туура айтасың деди. Биринчи Чоң Алайга Тейит келген экен да. Тейит жашаган экен. Маселен, Кара Тейитке барсаңыз, мына Кара Тейит деп Тейиттин аты бол. Кара Тейит, Сары Тейит деген толтура. Тоyut башталып турдабы катуу, Тоyut жыйном. Тоyut мына көрдүңбү, машина менен трактор менен ташып атышаттар. Анан ошонун башыга чейин Тейит бар. Өздөгүлөр Тейит, бизде деле Тейит бар. Кайсы эле жерде Тейит, анан мына Сармыгыл немеге чейин Тейит да. Бу Тейиттин түрү көп, эми бая уру болгон, менин мында түрү көп экен да. Анан бул Жарбашы айылы ошол 40-жылга чейин, наркы 30-дан бери, 30-жылдан бери 40-жылга чейин бир 5-10-го жетпеген эл үйлүү болгон. Булар Кыдырша уруусу болгон. Булардын дагы көпчүлүгү мына бугу деп койчу экендинин тушуда ошол жактан келген. Биздин туугандар, биз наймандар. Мына немеден Карайгыр жал деген жер бар. Азыр ал жерлер өндүрүш талап болуп кетти. Ошол жерден 40-жылдардан кийин көчүрүп келгенде өкмөт ирилештиребиз айылды
5-10 yılı var жерде жашай бербесин деп алып келип кошкон. Ошодон бери анан 40-njy жылдардан бери Жарбашы деген айыл болуп калган. Азыр жашоо кандай болуп атат анан? Азыр жашоо абдан сонун, эң жакшы десе болот. Жанагы Кыргызда жакшы бир илгертемелген калып келген жана адеп, ахлак деген бар го. Аксакалдардан жаштарга акыл насаат деген. Бу айылда айтылып элип келеби бу? Айылда бизде мечитте айтылат, мынандай айыл баш жүрбөй дегенделер. Угат. Эми укпаганын ук дейт. Bizde sastavut etet başka yerdeki emez ugasın. Atan ukkan bizim sözdü. Başkan ukkan dep tarbiye jakşı bizde. Жаштардын тарбиясы жакшы. Жаштардын тарбиясы Ынтымакта. жакшы. Ынтымак. Барчылык, аябай сонун жашоо менен ашча болуп, үйүңдө отуруп звонок кылып такси чакырасың. Үйүңө келет, керек болсо. Аба айылды кыдырып жүрүп бир нерсеге баам салдым да. Жарбаш айылы бай айыл дейт го бул. Бай айыл айттым го. Техниканын түрү бар мына мен деле мыналарын көрүң мына айыл башылар бирден машинелер бар, өзүнүн машинасы өкмөт бергенimiz чакайып жүрөт. Ana azırgı maşinelerini bak ana motosiklet gördün batarız. Arkamda çok değil, ekiden teknik var turbay o. Ekiden, üçten, törtten, aselko sekınken aytmayla koy. Bu ayılın özgöçölüğü, hava aytkanday. Ana Begemen çetki bir çoğalayın bir ayıl menen meynetke çava. Meynetke çayvay. Bayağı. Emgekçil. Eli bayağı. Emgekçil ayvay emgekçil. Emgekçil baydın balдар bay boldu. Kedeyler dağı bay boldu. Çok degende o atı eşeği, motosikli, jengil maşinesi var. Abdan sonra. Ana men iki balam dağı muğalım olup işte. Maşinesi var, mınası da var. Birden güzel maşina. Siz ne olunuz be? Ana lekatajda men mektepte işleyt direktör. Muğalım ayal gelecekte direktör. Жақсы ба. Нешел болам. Абдан сонун маалымат айттыңыз. Бар болуңуз. Мейлі жақсы шыңерге игілік болам. Аман болғыла, бар болғыла, заманы шындай olsun. Бирок мамлекет еліміздің, жұртымыздың патриоты болғыla. Bizdiki bitti, biz o sayız mezgilde bitkemiz. 74. yılı bitip geldim Ermeniye'den ben Sverdlovski yazdım. Hazır yekatarım bürük ko. Чоңалай өрөөнүндө орун алган Жарбашы айылы деңиз деңгээлинен 2450 метр бийиктен орун алган. 676 кожолук, 2900гө жакын калк жашайт. Айыл эли мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Негизги дыйканчылыгы картошка айдашат. Айылда бир мектеп, 3 бала бакча, бир фаб жана китепкана бар. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жакшы рахмат. Кел алдык. Кандайсыздар? Жастар, тыстары? Бул жактын эң жакшы техникасы ушу окшойт, а? Мотоцикл. Suzuki дейби? Ооба, бул алысты жакын кылган биздин техника ушул азыр. Ат менен эшектин ордуна пайдаланабыз. Ат менен эшектин ордун ушулар басты деп Ооба, ушулар басты. Азыр эми мындай айылда көп, өтө. Ар бир үйдө бар турбайбы? Ар бир үйдө бар. Не кылып атасыздар? Жок, мында кичине ороо бар деп тазалап аттым менен. А, бул жак орообу? Ооба, бул жак ороо. Тазалап коелу деп. Эски картошкабыз түгөдү. Кудай кааласа күздө. Кирип көрсөк болобу? Жан картошка күздө. Болот, жыда жүзгө тазалап аттым менен келип. Жүзгө келебиз. Көрөсүңөр. Азыр айылды кыдырып жүрүп, ар бир үйдө мына ушундай бир ороочолорду көрүп, бул эмне экен деп таң калып коюп аттым эле. Азыр негизинен бул жерде картошка камдоочу ороо экен. Кирип көрөбүз. Жана апачилердин үйүнө кирип бараткандай эле кирип барат экенсиң. Капкараңгы бул жак. О, караңгы. О, Свет бар да үзүп койгону деген сияқты. Руслан ага, абайлаңыз. Караң экен. Ушул ороо тазалап аттым мен азыр. Ого. Буну бетон менен жасаган окшойт, а? Бетон менен ушундай кылдык эле. Картошка жакшы сакталат деп.
Эме кылдык. Мурун жыгаш менен жапчу эдик. Анан азыр эми заман талабы ушундай кылып бетон менен жаап атабыз. Ичи канча Ичи 4-кө 10. 4-кө 10. 40 тонна, 50 тоннага чейин картошка батат. Таганаса. Ошондо быйыл 40 тонна 50 тонна камдайын деп даярдык болуп атат экен да. Насип кылса болот. Киргизебиз баарыны болуп калат деп отурабыз. Бул жерди казыпсыздар да мындай кылыпчы. Бетон коюпсуздар. Бул жерде сактаган өзгөчөлүгү кандай бул? Сапаттуу турат картошкабыз. Анан нымдуулукту жакшы кармап, өнбөйт, эртең жазда өнбөй, жакшы сапаттуу турат. Ооба. Майдын 25-ке чейин сактайбыз. Сактап беребиз. Жанагы базарда Чоңалайдын Жарбашынын картошкасы дегенде сиздердики да ошол. Ошол картошкалар биздики, биздин ушул кыранчылардан чыгып анан барат. Даамдуу дең. Даамдуу, ооба. Бул жерде ар бир үйдө бар экен да. Демек ар бир үйдө мына ушундай кылып эле жасашабы же кээ бирлери башкача кылып жасайбы? Биздин айылда ар бир үйдө бар. Мындан да чоң оролор бар. Анан мен манартыганыма 4-5 жыл болду. Көбүнүкү мындай жыгаш менен эле мурунда ата-баба жапканда эле жыгаш тартып жаап сакташат. Онда деле жакшы турат. Эми биз жерди эконом кылып, үстүгө бир нерселер салып, киргизгенге анан асты боро кылып, ушундай кылып эме кылып жатабыз. Могу чекелерин ачык кылып коюшсуздар да? Чекелери ачыгы жазында, күзүндө октябрь айга чейин ачып коебуз. Картошка эме болуп турат. Анан дем алып турат. Анан октябрь, ноябрларда жабабыз. Кышкы сууктан эме кылып жаап, эрте менен март, апрель айларында кайра ачабыз. Өнүп кетпеш үчүн, жакшы туруш үчүн ачып коебуз. Ошол үчүн мындай эмелерди койгонбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен аябай таң калып атам. Азыр мынау капкараңгы ороонун ичинде жүрөм, көрүп атасыздар. Бул жагы 4, бул жагы 10. Мына ушул жерге 40-50 тонна картошка камдалат экен. Жана чоңалайлыктардын картошкасы, даамдуу картошкасы деген мына ушундай эле жертөлөдө, ороодо сакталат экен. Кичинекейибизде кичинекей ороолорду көрүп калсак, азыр бул жакта 40 тонна, 50 тонна айтып атат айылдыктарда, кээ бирлеринде аябай чоң дейт. Мына ушундай ороолордун бирин көрүп отурабыз. Чындыгында мен аябай таң калып атам. Мээнетти кылыштыр буларчы. Бетон менен үстүн монолит кылып аябай соңулуп жасашыптар. Али. Ошондо деген дыйканчылык быйыл кандай болуп атат сизде? Быйыл Кудай калса дыйканчылык жакшы. Насип кылса жакшы. Топурагыңыздар, жериңиздер жакшы да? Жерибиз жакшы. Дагы шүгүр жерибиз жакшы. Суубуз жакшы. Бали, базамас. Таң калдым. Рахмат. Тазалап жыйнап атат экенсиз да? Тазалап коеюн деп ушуну. Тазалап бир катар. Мисралага, мынау Чоңалайдын мактаган картошкасынын бул сорту кандай бул? Өзгөчө эрте бушуучу сортторго басым жасайбыз. Риверо деген сорт абдан түшүндүү жакшы. 45 күндүк сорт. Ошондой эле Сагита деген сорт, Колумбо деген сорт, Санте деген сорт. Ошондой бир канча сорттор менен иштешип жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол түшүмдүүлүк абдан жакшы өзүнүн натыйжасын берип атат. Бүгүнкү күндө биз супер элита картошканы дагы ушул өзүбүздүн жерде өндүрүп, анан дыйкан фермерлерди, элди камсыз кылган аракеттерди жасап, эгип берип жатабыз. Быйылкы жылы супер элита картошканы саттык. Ага, мынау ушул Чоңалайдын картошкасы өзгөчө деп баса белгилеп айтат да. Эмнесинен бул жердин жери жакшыбы, же мындай болуп шамал болуп турганынан көз карандыбы, же суусу жакшыбы? Бул эң негизгиси биздин Чоңалай району тоолуу район, бийик тоолуу район. Биздин райондун климаты ошо картошканы өстүрүүгө абдан туура келет. Ошонун натыйжасында бизде картошкага жакшы түшүм берип атат.
Суусу жакшы, таза суубуз, суу кеңири, суу таңкыс болбойт. Анан эң негизгиси климат туура келет. Бизде эч кандай баягы картошканын мындай бир илдеттери болбойт да, себеби климатка байланыштуу. Ушул биз азыркы турган жер 2400 канча деңиз деңгээлинен жети бийиктикте турат да. Шамал тынбай болуп турат экен, а? Эми абетке чейин жылуу абеттен кийин шамал болот көбүнчө. Көбүнчө болот. Мисалы 30 күндөн бир 20 күнү болот да шамал сөзсүз түрдө. Ошол эми картошкага туура келет. Могу курттарына, илдеттерине кандай бир кам көрөсүздөр? Бизде колорадский жук деген биздин чоңолайда өнүкпөйт. Жокпу? Жок. Биз ага эч кандай дәрі да колдонбойбуз. Ал жок, мына азыр көрүп турасыздар, эч кандай жок. Таптаза экен. Таптаза. Себеби бизде климатка байланыштуу мындай өнүгөлбөйт экен. Кээ бир жылдары түшөт, бирок өнүгөлбөйт, бир түп эле жок болуп кетет. Анан баягы климаттын туура келген сууктугудан ар кандай картошкада илдеттер болбойт. Таза болот. Таза болот, ооба. Шаардан начар уруктарды бир мезгилдерде алганбыз да, мүкөктөн. Ошол уруктар да келип биздин жерде кайрадан эгилип туруп тазаланып кетчү да. Оңолуп кетти. Бизде мына фарша деген кесел ушундай бир картошканын илдеттери болбойт да. Чындыгында Биз таптаза. акыйкат мененки жок, эч бир. Ошол үчүн бизде климатыбыз туура келет. Эл дагы почти 100% картошка менен шугулданат. Сыртка экспорттоо мына ЭАПтин алкагында чыкса болобу? Болот, биз чыгара алабызбы? толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз азыр ошого аракет жасап атабыз. Бүгүнкү күндө Өзбекстан мамлекети менен келишимдерди түзүп, азыр биздин картошкалар Өзбекстанда Андижан облусунда эгилип, кече жакында биздин директорубуз мүчөлөр барып келишти. Жери де барып көрүп келди, картошкабыз абдан жакшы. Ошо Тажикстанга, Өзбекстанга да отурду. Кыргызстанда даярдалган сорт Ооба. уруктарды. Именно биздин ушу Жарбаштан кеткен картошкалар. Биз Өзбекстан мамлекети менен дагы договорлор түзгөнбүз. Аларга да беребиз. Анан ошо биздин атайын картошкаларды кабыл алган скалатыбыз бар. Ошону да сиздерге көрсөтөйм. Мына алдында турат. Мына Казбек, мен сага айткан Турциядан келген аппаратуралар, мына ушул аппаратуралар. Бул фермерлер талаадан картошканы жерден чыккан бойдон казып алып келишет, машиналарга жүктөп. Бул жерден башталат. Картошканы ушул жерден салып беришет. Ушулан келип туруп, мына жерден майдасы бул жака түшөт. Картошканын майдасы, гороху. Эң майдасы. Анан бул жака өтүп туруп, эң ириги мына сеткадан нар жака түшөт. Стандарт үрөндүк картошка бул жер менен кетет бул жака. Негизги баягы основной. Ооба. Анан ушул жерден келип 35 килограммдан коюлган стандарт сеткага 35 килограммдан өзү түшүп толот. Бутур оозун монал аппаратура менен оозуну байлап тигип машинага чыгара берет. Ошондой жакшы. жумушту жеңилдетипсиздер да. Өтө жеңилдеткенбиз. Себеби мисалы үчүн ар бир фермер үйдө камында 5-6-дан 10 адамды жалдап иштеткен болсо, азыр бул жерде төркө казып гана кирет. Бир 5-6 адам бардык жалпы кооперативдин 500 тонналаган, 1000 тонналаган картошкаларын ушул жерден каптап чыгарып Сорттоп, ийгеп, ооба. бөлүп, 3 сортко бөлүп жөнөтүп коет. Биз ошондой стандарт жөнөтөбүз да урукка. Урукка, Ооба. Орточосу. 35-65 деп коет. Миллиметри. Ошондой стандарттын жөнөтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, Чоңалайдын номер 1 картошкасы мына ушундай көп көлөмдө, мына ушул негизинен ушул Жарбаш айылынан көбүрөөк көлөмдө картошка чыгат экен. Албетте бул болсо да ушул айылдын баягы мээнети, дыйканчылыгы, ушул элдин дастурканына таза, экологически азыкты тартуулайын деген мындай булардын бир чоң максаты, чоң бир иши, эмгеги деп баалап койсок болот. Байли, азаматсыздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы. Мындан соң жайлап салып аласыздар. Мен өзү кичинекейимден эле ушу ата-энем, атам комузчу болгон. Ошол атамдын
ошол өнөрдөн бизге калган. Анан кичинекейибизде аккордеон алып берип бизге ошодон ырдап үйрөнгөнбүз. Анан Кудай таалам берген талант бизге. Анан бул жак Айнура жубайым экөөбүз 2014-жылы ушул Айнуралардын бүтүрүү кечеси, 11-классы бүтүрүү кечесиге барып калып, мен өзү музыкаларым бар эле, музыкальный аппаратурам. Ошону коюп барсам, анан бул Айнура ошол жерде ошол жижме иши акыркы коңгуроого алып баруучу болгон экен. Анан ошондо эле таанышып кеттик. Анан эми тагды насип тагдыр экен, ошонун таанышып үйлөнүп калдык. Кийин телефон чалып, гитарасы менен келген. Гитара менен бир Айнура деп урдаганда эле өзүм кандай багынганымды билбей калгам. Ошондон эле өзүм музыкага жакын эле эмес элем, насип тагдыр экен, ошол окуу жайга тапшырып калып, музыка мугалими болуп. Сиздердин талантыңыздар кандай? Бул тубаса талантпы? Менин талантым тубаса талант, Кудай таалам. Окуган эмес. Окуган эмесмин, Кудай таалам берген ушул атамдар ушу музыка комузчу болгон, ошодон бизге өнөр болуп калып кетти да. Анан бул жак келинчегим музыкальный окуу жайды окуган. Баягы айтып калат эле, тубаса талант менен окугандар, баягы нота менен ырдагандар менен келиш оор деп калчу эле го. Туура айтасыз, бизде такыр бөлөк. Бул окуган булардыкы нота экен, нота менен биздики баягы тубаса талант деп коет, бири-бириге дал келбейт. Анан кээде урушуп кетебиз. Комузу мен аккордеоnuма келбей калат, мен аккордеонум келинчегим комузга келбей калат. Анан ошол чогултуп туруп, анан салып ойнойбуз. Урушуп кетебиз. Бул мени мындайча айтканда тоготпойт, мен муну тоготпойм. Акыры келип бир чыгарма чыгарабыз. Мен окуганмын деп чыгасыз. Мен окуганмын деп чыгамын. Мен айтып калам да, ошо Кудай таалам силерге ме деп эле бир Аллах таалам бир талантты берип койгон дейм да. Мен пешене терим менен окуган дейм. Сон кандай инструменттерди кол ойнотуп ырдап келесиздер? Мен өзүм аккордеон ойнойм, гитара чертемин, Yamaha ойнойм, эстрада ырдайм. Эми азыр замандын талабына ылайык, азыр тойлор бар эле ресторандарда, чоң ресторандарда болуп өтүп калды. Биз жаш мезгилде тойлор эшикте болчу. Ошо эшикте тойлордо ошол тойлорду мен алып барчу элем. Ошол үйлөргө жана гилемди пактаны коюп, ошол жерде мындайча айтканда ошол мезгилде сүйүпүңүз Айнура деп ошентип жашап сонун тойлор болчу эле. Эми азыр андай тойлор болбой калды бар эле ресторанда. Ошол мезгилде тойлорду алып барат элем мен. Кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер? Кандай бир конкурстарга катыштыңыздар дегендей? Бул жерде биринчи биз келинчегим Айнура экөөбүз баш кошо электен мурун 2013-жылы мен өз үй бүлөм менен, атам, апам, дүр туугандарым, карындаштарым менен ушул Чоңалай районунда мыкты үй бүлө сынагы болуп, Чоңалай 3 айлык өкмөт бар, 3 айлык өкмөттөн биз биринчи орунду алып, облуска жолдомо алганбыз. Андан кийин 2016 үйлөнүп, 2024 бир жыл мурун ушундай мыкты үй бүлө сынак болуп калды 3 айлык өкмөттөн. Өзүмдөн үй бүлөм ушу келинчегим, эки бала бир кызым менен барып, ал жерде дагы биз гран-прини утуп алдык. Кудайым буйрса. Конкурстарга катышып келесиздер? Катышып келебиз. Жеңимде окуп жүргөндө бир топ сыйлыктарды алсыздар эле. Өзүм бул жака келин болуп түшкөндөн кийин бала бакчадан ишке жайланыштым. Бала бакчада балдарга жан дүйнөмдү арнап, балдар менен иштешип, аларды коомдук иш-чараларга кошуп, балдар менен иш алып бардым. Андан 2022-жылдары Нажимедин Кармышев атындагы орто мектебинин музыка мугалими болуп кирдим. Жолдошумдун колдоосу менен кошумча Чоңалай райондук балдардын чыгармачылык борборуна бий жетекчиси болуп келдим. Музыка мугалими болбостон кошумча бий жетектейм.
Бул сыйлыктар быйыл 2025 жылдын мыкты мугалими болдум, биринчи орунду ээлеп, жылдын мыкты музыка мугалими болдум. Сүйүн ага, азыр биздин көрүүчүлөр дагы мындай таланттуу үй бүлөнүн таланты кандай болду экен деп бир сиздерден бир сонун бир чыгарма күтүп отурат да. Макул анда эмесе ушу көрүүчүлөргө жубайым экөөбүздөн бир жакшы чыгарма болсун, аны кабыл алып коюңуздар. Сиздер үчүн Ак кептерим деген ырды ырдап берүүгө уруксат этиңиздер. Күнөскананы куруудагы идея бизге алгач ушул айылга Кореялык койка уюму айылдарды комплекстүү өнүктүрүү деген долбоор келип калды. Ошо долбоорду огородду иштетүү деп ишкер айымдар коомуна мүчө болуп кирип калдым. Ошол жерде 1 жыл иштегенден кийин огородко жашылчаларды эктик. Анан ошондо эгерде кызыксаңар, биз эме дагы теплица дагы эметкенге жардам беребиз дешти да. Анан бизде теплица деген болбосо керек. Мынандай шамал, биздин климатыбыз өтө катаал, бизде бул деген жомок деген ой келди. Анан мен үйгө жолдошума айтып келдим. Ушундай экен, эгерде кааласаңар теплица дагы курганга жардам беребиз, үйрөтөбүз деп ушундай дешти десем, анан биринчи эле жолдошум аябай эме берди да. Анда ошол эмени башта теплицаны кур, ошол долбоор менен иште, эмнеге болбойт экен, болот депчи, мен коркуп аттым башында. Жок, бизде болбойт, мен аны эктей албайм десем, жок, болот, мен өзүм жардам берем деп жолдошум аябай мотивация берди да магачы. Анан болду, ошентип эле мен жазылам, мен теплица курам деп жазылдым. Баштадык, курдук. Ошентип былтыркы жылы ушу бир эле теплицаны иштеттим. Жарымына помидор, жарымына бадыраң эгип, аябай жакшы болду, аябай жакшы пышты. Өзүмдөн үй бүлөм, бала чакам ушу мындай химикаты жок, жалаң органикалык жер семирткичтер менен пышкан жашылчаларды жедик да, балдарыма жедирип, ошого жетиштим. Анан уже кийинки жылы, былтыркы жылы мен максат койдум да, кийинки жылы мен дагы чоңойтом, керек болсо ушу башка айылдаштарыма дагы жайылтам деген максат болду. Быйылкы жылы мен теплицаны экөө кылдым. Дагы бир теплица кылып, ал жакта жалаң помидор эктим. Помидорлорум да бүгүнкү күнү бышууга даяр болуп калды. Бадыраңдарым бышканына 1 ай болду. 1 айдан бери өзүбүз жеп, андан сырткары уже мен сатып атам 1 айдан бери. Канча сомдон? Базарда 100 сомго 3 килограмм болуп атканда дагы мен 60 сомдон сатып аттым. Анткени баягы таза өзүбүздүн өндүрүштү колдоюн деген дагы инсандар бар экен. Андан сырткары мындай химикатсыз экен, даамы башкача деп базарда мен ачык эле айтат, менде 60 сом. Базарда бирок 100 сомго 3 килограмм деле берип атат десем, жок, андан көрө мен 1 килограмм нан алган жакшы деп келип алып кетип атышат. Ушу жерден келип мен үзүп берем келгенде. Анан алып кетишет. Анан дагы ошо сөзүмө эме, мен айылдаштарыма да жайылтам дедим эле. Былтыр ошол менден көрүп, быйыл дагы 3 айылдаштарымдан 3 жерде ушундай теплица курушту. Үчөө ушундай жетишип, алар дагы бүгүнкү күндө уже мөмөсү бышып, өздөрү семьясы менен пока сатыш элек, бирок өздөрү семьясы менен кеңири жеп атышат да. Базардан сатып албай, Базардан сатып албай, өздөрү өндүрүп жеп атышат. Эми келечекте дагы эмелерим, пландарым көп.
дагы чоңойтуп бир эле бадыраң помидор эмес, башка нерселерди дагы эгейин деген пландарым бар. Бизде себеби мына климатка байланыштуу көп нерсе сыртта бышпайт да. Ошон үчүн дагы көп нерселерди бышырайын деген пландарым бар. Алыстан алып келишке туура келет. Ооба, алыстан алып келишке туура келет. Анан кымбат келет бизге. Эми алыстан келген үчүн кымбат келет. Анан келгичекти ал сапатын жоготот, ушундай да. Мен буюрса ошо малина, клубника деген нерселерге дагы жетишейин деген максаттарым бар да, Кудай Нечени жолу жаздан жайлар өздөргетти Кыргырлардан апакай карлар кетти Бир кездеги хабарсыз Bildigermi kayda getti Ay ошол судай тунуп Алыстап, алыстап жаңырықтар Бир сезим көңіліме құйып барам Құрбулар Башталған бір жанығына Өзгөчө жаратылышта жайгашкан Жар башы айылынын бир күндүк жашоосу мына ушуну менен соңуна чыкты. Албетте бул айыл баягы нанга тете, алтынга тете, картошкасы менен белгилүү деп баса белгилеп айтып койсок болот. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мен Айылым ар дайым сиздер менен.